для уточнения. Бізде много газы саналеп иштейт деп атсыңар го. Газым эмечи, безопасный город бары. Действительно иштеп атабы? Ооба, иштеп атат. Вот былтыр, мисалы үчүн, штраф келгенде биздин мен айдап жүргөн машинеге аябай көп сумма. Быйыл что-то жок да? Почему? Ошондой эле нарушениялар болуп жатыш керек, по-моему. Нарушение жок, кайда айдап жүрөсүз го, ошон үчүн келген. Марат Молдонович, машинаңыздын номерин айтып коюңуз, атып ат эле текшерип табылсам. Мен ошону атайын өзүм текшерип атырмын да, постоянно карап. Былтыр мен ыйлап төлөгөм, бүт айлыгым бары кеткен ошого. Быйыл каким-то образом силерде жок да, бир эле оны ысык көлгө бараткан жолдон тартат, калган жерде жок. Бул бир. Экинчи, азыр соттошуп атасыңар го, безопасный город дегенди по-другому надо түшүнүш керек да. Азыр мен да баягы вникать этип көрдүм башка жерлерде. Там не так, как у нас. Бизде деле жана эмеде силерге МВДга урдагандар, немелер, туура эмес немелер көрүп атасыңар, алып атасыңар да. А так трехножкаларыңар эмнеге турат анда жанагы безопасный городдун камераларын баарын койдуңар. Но эмеге Бишкекке талашка кетип баратканда Кара-Балта менен неменин ортосунда ушундай поворот бар да, ушуга бир көңүл буруп койгулачы. 90 деп турат, 60 и сразу жана трехножка турат да поворотто. Ты в любом случае адамдар не успеет да, именно штраф уплатим. Зачем аны коет? Эми да түз жолдо турсун. Мондойду көрсөңөр ошондо кетип барат. 90 менен келесиң, 60 деген знак турат и поворотто и трехножка турат. В любом случае 90 менен келип сразу тормозду басып 60ка түшүрө албайсың да. Ушунду көңүл буруп койсоң, элдин баары ошо жерде өткөн. Мага баягы водительдер айтып атты, Марат байке, постоянно действительно канча өтөм ошо жерде турат. Же нары бир 2-3 метр нары барып неге турбайт. Именно 90-60 дегенге 60 знак турат и жанагы турат. 90 менен келип. Бул грабеж да чынында. Ошолорду карап койгула. Анан азыр мен билбейм, но эмеде деле безопасный городдо мисалы үчүн умный светофорлор туруш керек. Азыр мына гаилериңер турат, Белинскийде, Советскийде эртемен ышкыр. Алар жок болуп калса эле пробка. Эгерде жанагындай мен түшүнүгүм боюнча умный светофорлор турса, биягын жана гаилердей болуп эле өткүзүп турат экен, проблема болбойт, биягы өтүп кетет деген. Андайлар жок бизде каким-то образом. Что-то мындайда кыргызчада. Ушуна жана соттошуп бүткөндөн кийин бир азыр эксперттер жүрөт. Азыр мен деле жолуктура алам азыр эме. Октябрь Жолдошевич, баягы бир жолуктум да ошо эксперттер менен мэрияга барсам, ошо жерде как раз бир эки эмени районду текшерип чыгып, тоже они говорят не так, как вы, по-другому эксперты говорят, силердин экспертиңер айткандай эмес. Ушулардын баарын бир карап туруп, азыр сот бүткөндөн кийин действительно безопасный болсо, безопасный кылыш керек. Безопасный бүт баарын койдуңар жакшы, жолдордун баарында камералар турат, каким-то образом ошо жерде трехножкалар турат. Ошолор деле алып салыш керек. Жана эл мындай айда азгын чыкпай атат го, атак бир күнү бунун баарын кыйкырып чыгышат. Эгер действительно доказать этип неме кылсаң, турба билесиздер, мен постого жолуктуп го, кармап менен мен штраф ыйлатпады эле, сиз келбедиңиз беле. Гана быйыл ошолор. Значит, силердин жана эмеңер быйыл иштебей жатат. Бизди кармаган неме. Это было же. Мен өзүмдөн болгон. А менде канча карапайым эл ыйлап жүрдү ошо. А жана акчалар кыскарды, мен действительно почти целый 1,5 зарплатам төлөп бердим ошондо. За штраф. Болбогон эле штрафтар жана эме. Ошолор азыр жок да, значит, мен ойлойм, безопасный городуңар нормально иштеген жок азыр. Ушуну бир карап, соттошуп бүткөндөн кийин, жакшынакай бунун баарын карап чыгыш керек, потому что это все во благо. Только эле жана акча алган эмес, элге да условия түзүп бериш керек да. Биз айдайык, пожалуйста. Ана жана скорость деле карап коюшуңар керек, жана 40 действительно эле азыр как-то ошого эле төлөй бересиң да 40ка баскан жерден. А так 40 менен азыр жүргөндө эле 60ка көтөрүп койсо более бы нормально болмок беле. Азыр элдин баары коркуп калды, камералар турат, жайра айдаш керек деп, 40 менен эми көп эле жер 40та. Ушуга да бир көңүл буруп койсоңор, безопасный городдо. Мен бүттүм, анан кийин жана сот бүткөндөн кийин дагы сүйлөйбүз, көп айта турган нерселер. Рахмат, урматтуу депутат, дагы бир жыл айткам мен.